Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Азимбек мырза, сизди биздин студиядан кайрадан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биздин окурмандардан, көрөрмандардан көбүнчө сизге ылайыктуу дагы суроолор көп келип түшөт. Анын арасында бир баягы кыргызда жакшы сөз бар го, сөз башатын жакшылыктан баштасаң, аягы да жакшы бүтөт деген ансыганы биз биринчи саясатка тийишпей туруп, сиздин жакын арада жазып жаткан Кыргызстандын саясий тарыхын чагылдырышкан китебиңиз жөнүндө азын улак сөз кылып кетсеңиз. Жай менен архивде отурдум. Легендарный парламент. Жол болсо Акаев кантип келген бийликке, кимдер алып келген, сырттан келген кредиттер кандай саясий шарттар менен келген, биздин кумтөр, алтын запастарыбыз кантип сыртка чыгарылган, үй бүлө негизинен Акаевдик үй бүлөлүк бийлик акырында отуруп кантип ошого үй бүлөлүк бийликке Кыргызстан айланып калган. Ушуларды архивдик материалдар менен ичинде жүргөн киши катары, ичинде жүргөн кишилердин сөзү менен, ошолордун айткан сөзү менен парламентте Масалиев кантип кызматтан түшкөн, ушуларды иликтеп атам. Бул менин ушул 30 жылдык Кыргызстан эгемендүү Кыргызстандын жаңы тарыхын жазып аткандын биринчи китеби болуп эсептелинет. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү китебимен чыгарып койгон, биринчисине тийген эмесмин, колум тийген эмес архивге киргенге. Мына азыр ошону жазып атам, Кудай кааласа 5 ноябрга туулган күнүмө бүтүрсөмбү деп атам. Ошондо мен өзүмдүн койгон максатыма ушул 30 жылдык Кыргызстандын жаңы тарыхын жаздым го деп ойлойм да. Сизге чейин да көп саясатчылар китеп жазып, бирок ошо китептин маанисинде негизи эле өз көмөчүнө гүл тартып, мен жакшы адам элем, бирок жаман кылып коюшту деген ойлорун көп айтат. Бул китебиңиз далилдери бар да, далилдери менен тарых. Мен архивдик материалдар, ошончо мен Абсамат Масалиевдин өзүнүн ошолун эскерүүсүндө кошо окуп атам. Эркебаевдин, Шеримкуловдун, Апаз Жумагуловичтин, ошол убактагы каармандар ушул кишилер да. Үсен Сыдыков. Ошолордун китебине салыштырып окуп атам. Ошо сиз айткандай кайсы жерде чындыктан алар тайып кеткен, архивдик материалга салыштырганда чыгып калат да. Ошончо мен факты менен гана жазып атам. Что кийин бирөөлөр жарымдар таарынбасын деп. Андан сырткары кээ бир маселелер боюнча ошол кишилердин өздөрүнөн сурап тактап атам. Отуруп, ушундай отуруп, сүрөт кылып, сиз ушинтип, ушунда 90-жыл ушинткен экенсиз, азыр кандай ойлойсуз деп, мен айткан Шеримкулович менен, Апас Жумагулович менен, Жумгалбек Садамбековдор менен өздөрү менен сүйлөшүп, Топчубек Тургуналиевге эмне үчүн ачкачылык жарыялагансыз, талаптар эмне болду эле, максатыңарга жеттиңерби, ушул окшогон пока ушул кишилердин көзү да туруп атат да. Ошон үчүн мен үч тараптуу болот. Архивдик материал, анан ошол кишилердин өздөрүнүн мемуарлары и өздөрүнөн алган суроолор, тактоолор менен. Мындан келди, бул саясий тарыхый китеп болот. Саясат демекчи, мына сөздөн алыстабайлы, сөз башаты бул деген бүгүнкү күндө экс-президент Алмаз Атамбаевка бир нече жолу өзүңүздүн ачык оюңузду досум деп кайрылып да айтып көрдүңүз эле. Бүгүнкү күндө ал киши бекер деп айта албайм, эми бир эс алуудагы эргүдөө азырынча кызматта эмес. Сиз ушул учурда ал досуңузга барып, же кезигип, же бир көрдүңбү бул жагы мындай болду, ошондо бир менин кеңешимди угуп койсоң болмок деген пикир оюңузду ортого салдыңызбы, же ал кишиге кезиккен жоксузбу? Туура айтып атасыз. Мен 6 жыл бою ага унчукпай коюп укугум жок деп бир нече жолу жазуу түрүндө да кайрылдым. Жанагындай саясий куугунтук кылганда камчымды мойнума алып алдыңа барайын, ушуну токтотчу дегендей жалдырагандай да айтып көрдүм. Бирок ал киши эч кимди укпай, өзүнүн жан сакчы, катчы, шопурлары менен саясат жүргүздү. Мына результатында бүгүн коомдо бир кандайдыр бир тирешүү пайда болду. Азыркы бийлик менен Атамбаевдин. Бул жакшы эмес, жакшы көрүнүш болбой калды. Ошондо бизди үзөңгүлөчтөр нукса, Отунбаеваны тиги Самазынкова деп кыйкырып сөгүп, Текебаевди каматпай, мени мондай басынткысы келип, мага да иш козготподу акырында кедеринде. Ушуларга кылбаганда мүмкүн бизди көп жылдан берги үзөңгүлөчтөр нукса бүгүнкүдөй акыбал болбойт эле. Да, экс-президент менин оюмча
эс алып атат деп айткандан алысмын. Ал досумду жакшы билем. Азыркы өзүнүн мураскору менен кандайдыр бир тирешүү, эрегишүүгө барып калды. Муну Кобрада күтүп турат өзүнүн саатын. Убакыт өткөн сайын анын пайдасына чечиле берет. Ошондуктан мен бүгүн ушул жерден да пайдаланып учукпай коеюн дедим эле. Кызматта жок адамды жамандаган болбойт. Менин бул мемеме туура келбейт да. Ал кызматтан кеткен. Мен кызматында барында аны сындадым. Азыр кызматында жок Атамбаевди сындабайм. Болгон айтарым мага дали эрегишпе Жээнбеков менен. Өзүң мураскоруң, өзүң өткөрүп бердиңби? Сен тагдырдын мээсине моюнсун. Да, сен аны техникалык президент кылып өзү башкарам деп ойлогон. Ишке ашпай калды. Моюнсунуш керек. Жолуктуңузбу, жолуккан жоксузбу? Жолуккан жоксуз. Мына сиз жогоруда айтып өттүңүз, ошол Атамбаевдин убагындагы саясий куугунтуктар болуп жатканда камчымды мойнума илип барайын деп да өтүндүм эле деп. Ошол атам Алмаз Шаршеновичтин убагында коррупционерлер камалып жаткан учурда бул деген саясий куугунтук деп айтылды. Ошол нерсе бүгүн деле уланып жаткансыйт да, бүгүнкү күндө дагы. Ошол убактагы саясий куугунтук менен бүгүнкү саясий куугунтуктун айырмасын кандайча көрүп жатасыз? Мен байкашымча, жеке байкашымча, бул жерден баягы саясат деп түшүнбесин, же Атамбаевга, же ЖМК тартып атат дегендей түшүнбесин. Менин жеке бул пикирим. Ал убакта Атамбаев өзүнө тийишкен, өзү жек көргөн, өзүн укпаган адамдарга сөз кылмыш токуп туруп, анан ошондой кылмыштар менен каматканга чейин барды. Жасалма жол менен, Жасалма жолдор менен. Негизинен окшоштугу ушул. Азыркы президент менен мурдагы президенттин кылмыш токуу жагы окшоштугу ошол Атамбаевдин салып кеткен чийири менен кетип атат. Окшоштугу мамлекеттик бир улуттук иш жөнүндө эмес да. Жеке пикир келишпегендиктен козголгондой сезилип атат. Баягы өзүнүн жеке пикирлери келишпегенде. Мисалы Текебаев менен Атамбаевдин жеке ойлору менен эле ушундай барды да. Азыркынын айырмасы болгону, мен азыркы бийлик Атамбаевди сатпагандарга кылмыш козготуп атат дагы, сатып кеткендерге тийбей атат. Мындайча айтканда, бул деле баягы тандалма, орусча айтканда выборочный иш козголуп атат да. Ким Жээнбеков Атамбаевди таштап Жээнбековго өтүп алып анын ырын ырдап аткандарга тийбейт. Ал эми ким Атамбаевди сатпай, катуу бекем Атамбаевден кетпей тургандарга кызматынан дайдады, кылмыш козгоп койгондой сезилип атат. Бул менин жеке пикирим да. Айырмасы ушул, окшоштугу баягы эле. Жасалма, токулма, саясий өңүттө. Укуктук далилдерге караганда көбүрөөк кыйкыры кызычуудан иш козголуп атат. Кожо көрсүн, эл көрсүн деген сыяктуу нерсе болуп калып атат деген пикирде экенсиз да. Жогоруда айтып өттүңүз, бул мисалы үчүн сиз ушул юрист катары, укуктуу адам, биздин мыйзамды жакшы билген адам катары, менин билишимче Текебаев Өмүрбек Черкеевич тарабынан бекитилген бир мыйзам бар эле. Ал жерде атасы, баласы атасы үчүн жооп бербейт биздин мыйзамда. Ага карабастан бүгүн ошол Сапар Исаковду кылмышкер дейли, анын кылмышы далилденди дейли. Бунун кайната кайненесинин мүлкүн барып текшерүүгө жана ошону оодаруга, аңтарууга бизде акыбыз бар беле же жок беле? Эми тергөөдө кандай вариант болот да, абышта бул коррупция деген нерсе эч убакта адам өзүнө баягы коррупциялык кылмыш жолу менен тапкан мүлктөрдү өзүнө оформление кылбайт, каттабайт. Башка кишилерге, аялдарына, же болбосо даже болбу баягы любовницаларына оформить этип койгондор деле болгон. 10-жылы билесиң да, ячейкалардан акча чыккан ошолор жана Бакиевтердин балдары, инилери баарыныкы эле жөнөкөй эле кыздарга, келиндерге оформить эткен болгон. Анан алар баары баш тартпады, биздики эмес, биз жөн эле паспортубузду бергенбиз деп. Ошол сыяктуу болуп калат да. Бул коррупция точно ошондой. Мисалы, эч ким өзүнө оформить этпейт, башка бирөөлөргө оформить этет. Ошол жаатта мүмкүн тергөөчүлөр текшергенге укугу бар. Эмне үчүн дегенде ал кишинин деле айлык акысы бар да. Сен кайдан таптың, кайдан акчаны дегенде эле алар жана мен айткандай сынып берет. Меники эмес, ал тигиники болчу деп. Ошол өңүттө тергөөдүн аягына чыгарыш үчүн ошондой кылганга тергөөчүлөрдүн укугу бар. Бирок анын да бир чеги бар да, мыйзамдуу чеги бар. Андан ары өтпөш керек.
Андан баягы адамдын аброюна, ар намысына шек келтирбеш керек, өтө куугунтуктабаш керек, үркүтпеш керек, коркутпаш керек, камалып дегендей. А так жанагындай текшерген укугу бар. Сиз айтып калбадыңызбы, Текебаев токуган мыйзам бар эле деп. Андай атасы баласы үчүн, баласы атасы үчүн деген бул Сталин заманынан бери теги эле адамзаты убагы келаткандан бери эле жооп бербейт. Ушул цивилизованный мыйзам токуган жашоого киргенден бери 100 жылдан бери ушундай даже тоталитардык ошондой мамлекеттер дагы эч убакта атасы баласы үчүн жооп бербейт. Бизде аны Текебаев окуган эмес, 24-жылкы 1-чи конституциядан бери эле ошондой келатат. Мен айтпадымбы, Сталин заманынан бери эле ошондой. Даже ошол Сталиндин катуу заманында да андай болгон эмес. Бирок ал нерсени көп учурда мыйзамга баш ийбеген учурлар болуп, көп учурда колдонулбай калган көрүнүштөр да болуп. Өзүң айтып атпайсың башында, кылмышкер деп, ушинтип атыптыр деп. Пока соттун чечими чыкмайынча биз эч кимди кылмышкер деп айта албайбыз. Сапар Исаковду мен кылмышкер деп айта албайм, азыр укугум жок. Анткени ал соттун өкүмү чыккан жок. Ал сотко чейин сотто мүмкүн акталып кетиши мүмкүн ал. Таптаза болуп чыгышы мүмкүн, жанагы арыз салынган нерселер кайтарылып калышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы бийликтин биз 400 миллион өндүрдүк, коррупция менен күрөшүп атабыз деген кыйкырыгына мен кээде биякта туруп өзүм уялып кетем да. Анткени ал сотко жеткенде мүмкүн 400 миллиондар кайтарылып берсин десем эмне болот? Анткени сотко жете элек да бул иштер. Ошондуктан бирөөдү кылмышкер, же болбосо бирөөнүн акчасын алып өткөрүп, мамлекетке өткөрдүк, же иштетип атабыз, мектеп курабыз дегендин өзү туура эмес. Сөзүңүзгө такалет жок. Мындан келди, эгер аркы дүйнөнүн бардыгы чын болсо, Куранда жазылат экен, ал жакта да атасы баласына, баласы атасы үчүн жооп бербейт деп. Эсиңизде болсо, былтыр ушул убакта 15-октябрда президенттик шайлоо болуп, мынакей жакында эле 1 жыл болуп өттү. Социалдык сеттерде жана коомчулукта ошондой эле саясатчылар дагы өз пикирлерин жашырган жок 1 жылдын ичинде жасалган жумуштар боюнча. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми утурумдук, күнүмдүк турмуш өтүп жатат. Президент дагы өзүнүн ыйгарым укуктагы утурумдук, күнүмдүк ыйгарым укуктарын аткарып атат. Бирок мамлекет башчы катары 6 жылда бир тарыхый иш кылып, тарыхта калам дегендей иштерди жасаганын мен көргөн жокмун. Алда иштер жасаш үчүн сөзсүз бир конституциялык деңгээлде реформа жасаш керек болчу. Мисалы 10 жылдан бери парламенттик система бизде иштеген жок. Бүгүн конституциядагы парламенттик оппозиция деп атайын белгиленген жобо да иштебей калды. Парламент оппозиция жок. Парламент бир ким президентке ошонун колундагы эле нотариальный конторага окшоп калды. Же бир экинчи нерсе 100% партиялык тизме менен шайлоо деген дагы быйыл 11 жыл болду. 2007-жылы киргизилген. Иштей алган жок. Кыргызстанга бул жаккан жок. Элдер, депутаттар элдин өкүлү болбой эле бир партиянын лидеринин депутатына айланып калды. Мына ошондуктан мен ойлойм, азыркы президент тарыхта калам десе, чоң конституциялык реформаларга барыш керек болчу. Мындай иштерди алигече баштаган жок. Утурумдук, күнүмдүк иштер да болуп жатат. Коррупция менен күрөшүп атабыз дегенде көз токтолдук окшойт. Коррупциянын али жыйынтыгы чыга элек. Жана башында айтпадымбы, Атамбаевди сатпаган гана чиновниктерге иш козголгондой болуп калды да. Мына Атамбаев экөөнүн тириши да ошондой окшойт. Атамбаев сен мени сатпагандарга иш козгоп атасың дегендей кылып атат окшойт. Жанагы Атамбаев таштап өтө качкандардын баарына жаңыдан кызмат берип атпайбы. Мен аттарын атабай эле коеюн, жаңыдан кызматтарга барып эле кадимкидей эле эч нерсе болбогондой кыйкырып өкүрүп жүрүшөт. То есть бүгүн бул жагындагы деле, бул жагындагылар деле мурдагы эле Атамбаевдин командасындагы адамдар. Ушул жагынан да кадр маселесинде дагы Жээнбек өзүнүн командасын түзө алган жок. Бүгүн мен анын ким кеңешчиси, ким анын командасында деп баланча бар деп айта албайм. Өлкө башчысынын жанындагы кадрлар же болбосо ошо өлкө башчысынын жанында жүргөндөр өздөрүнүн пикирлерин жазып чыгышты. Бул боюнча жаңы президенттин келгени кошуна мамлекеттер менен ынтымакты бекемдеди, чек аралар такталды, жана Алмаз Шаршеновичтин убагында бузулуп калган мамилелер калыбына келди. Бул 1 жылда аткарылышы абдан чоң жакшы иш болду деп айтылып жатат. Бул нерсенин бизге кереги бар беле? Биз ошолор менен ынтымак болгонубуздун жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Атамбаев мактанган кетеринде мына мен
тиги 20 жылдан бери чечилбеген Өзбекстан Кыргызстандын чек арасын чечип койдум деп. Кандай чечти? Каримов бир тараптуу басып алган жерлердин бардыгына макул деп кол коюп койду. Бул чечилди деп эсептелинбейт. Бул кайрадан чыңалууга алып келет эртеби кечпей. Анткени Кыргызстан гана утулду. Каримов бир тараптуу өзү 90-жылдар эле басып алган, 2000-жылга чейин. Траншея казып койгон, зымтор тазып алган. Мына ошолордун бардыгына Акаев да Бакиев да кол койгон эмес. Жок, сен бир тараптуу басып алгансың деп. Атамбаев ошого кол коюп койду, мен Өзбекстандан чек араны ачтым деп мактанып койду. Жээнбековдун командасы кайсы чек ара маселесин чечтим деп айтып атат. Чек ара маселесине булар кайрылган жок эле. Мисалы, Аксыдагы оңгартуу чечилдиби? Чечтиби? Эч ким билбейт. Же болбосо менин оюмча булар айтпаса керек, Назарбаев менен жакшы мамиледе болуп калдык деп. Эми бул жанагы мен айткан утурумдук иштердин бири да. Утурумдук иштер, күнүмдүк иштер. Да, Назарбаев таарынган. Бүгүн таарынчы кетти ачып койду. Эртең кайра таарынса кайра жаап коет. Это не значит, что президент келип эле жакшырып кетти деген нерсе эмес. Любой мамлекет башчысы өзүнүн мамлекеттин, өзүнүн элинин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн мамлекети үчүн кызыкчылык үчүн иштегенде сөзсүз коңшу мамлекеттин президенттери менен кээде таарынышка туура келет. Өзүңдүн намысыңды талашып, Бакиев кеткенден кийин, Акаев кеткенден кийин дагы бир оппозициялык көз караштагы бек сыяктуу бириккен туруктуу элдик кыймыл деп түшүлүңөр. Бүгүн ошол кыймылдар жөнүндө маалыматтар солгундап кетти. Алар иштеп атабы же тарап кеттиңиздерби? Биз ошол өткөн жылы, наркы жылы туруктуу элдик кыймыл ак кемеде түзүп 40тан ашык уюм кол койгонбуз. Ата Жогорку партиясы бар, Адахан Кимсенбаев да кол койгон, бир топ саясатчылар. Биздин максатыбыз ушу конституциялык реформаны жүргүзүш болчу, реформаларды жүргүзүш. Бир топ маселелер бар. Бирок бийлик алмашканына байланыштуу тектин акыркы жыйында бул жаңы президентке 1 жылга чейин мүмкүнчүлүк берели, иштеп көрсүн, сындабайлы, колдон келсе жардам берели деген максат менен биз 1 жылдан бери унчукпай турабыз. Бирок унчуккан эмеспиз. Ошондо дагы сиз ушу 1 жылда конституциялык реформа жасаңыз, мындай деп жазуу түрүндө сунушубузду бергенбиз. Ал жетти беле? Жеткен, Жогорку Кеңешке де жеткен, президентке де жеткен. Бирок алардан бизге ответ да жок, эч нерсе жок. Мына ушу 1 жыл болгондугуна байланыштуу азыр ошо туруктуу элдик кыймыл ноябрь айынын акыркы 10 күндүгүндө элдик курултай өткөрүп, азыркы президенттин 1 жылдык ишине саясий коомдук баа берели деп атабыз. Күн тартибине бирок кээ бир партиялар айтып атат, Атамбаевдин 6 жылдыгына саясий коомдук баа берели. Анткени анын 6 жылдык ишти эч ким жерде эч баа берилген жок, өзү дагы отчет берген жок. Жана бекеринен кол тийбестигин алыш керек, аны муну деген сөздөр мына ошонун кесепетинен чыгып атат да. Ошондуктан конституциялык реформанын маселелерин коелу деп атат. Жакында ошол курултайды уюштуруу комиссиясы түзүлөт. Кудай кааласа ушул жумада түзүлөт. Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан күн тартибин аныктайбыз. Кайсы саясий күч эмне сунуш келсе, ошо толук отуруп алып, анан элдик курултайга алып чыгабыз. Уюштуруу комиссиясы анан ошону аягына чейин уюштурат. Ушул курултайларды өткөрүп, кайрылуу жасоо парламентке, өкмөткө же болбосо элге кайрылуу жасоолордун жыйынтыгы чыгабы же жөн эле айтылып калып калабы? Бул конституциялык норма, Конституцияда бар, 52-статьяда. Мамлекеттик, коомдук, улуттуу маселелер боюнча Кыргызстандын жарандары элдик курултай өткөрүп, чечимдерин бийликке жөнөтө алат деген. Биз ошол укугубузду пайдаланып атабыз. Аткарбаса билесиңер да, Акаев аткарбай койгондон кийин анан курултайлар эмне делди? Кетсин деген өткөн ошодон. Бакиевдин ордуна дагы ошол бек элден мурун курултай өткөрүп аткарбай койгондон кийин анан жанагы жерлерде курултай өткөрүп баштаган. Эгерде биз Жээнбеков өзүбүздүн сунушту Кудай кааласа беребиз, биз Жээнбековдун өзүн да чакыралы деп атабыз. Бийликти да чакыралы деп атабыз. Кенен саясий коомдук күчтөрдүн кенен форуму болот. Ачык айкын ошол жерде талкуулайбыз дагы, анан чечимин жөнөтөбүз, мөөнөт беребиз, ушундай кыл деп. Кылбаса анан кийин экинчи шаг, үчүнчү шаг дагы алдыга жылабыз. Анткени бир эле мамлекетке президенттер эле кожоюн эмес, биз Кыргызстандын жарандары дагы мамлекетке ээбиз. Эгемендиктин ээси Кыргызстандын эли. Биз дагы ээбиз мамлекетке.
Бүгүнкү өкмөт башчысы Сооронбай Шарипович менимче көп мындай жолугушуулардан артка кайткан жок. Жанагы өзүнчө уюмдар менен, бейөкмөт уюмдар бардыгы менен жолугуп жатат. Мүмкүн силердин курултайыңарга дагы барып, ал киши катышып кетер. Абдаса жакшы болмок келсе. Сөзүбүздүн аягында дагы бир ушул сиздей ушундай бир саясаттын чордонун басып өткөн жолу, ошол саясаттын көп тагдырын, тарыхын жакшы билген адам катары бул сизге берилчү суроо. Мисалы үчүн Сингапурдун өсүш тарыхында Ли Куан Ю бул сиздей ушул саясатты жакшы билген адамдардан өзүнчө бир кеңешме түзүп алып, алар менен кеңешип иш жасагандагы, ал эми кызмат орундарга жаштарды, иштей турган жаштарды алып келгенге аракет кылган. Эгерде бизде ошондой бир уюм түзүлүп калса, сиздин пикириңиз кандай болот эле? Эң сонун болмок. Мен жана бекер айткан жокмун, азыркы Жээнбектин кеңешчилери ким экенин билбейм деп. Чындыгында эле эч ким билбейт. Ким кеңеш берет ушуга? Мына ар кандай миш-миштер чыгып атат ошонун айынан. Ошондуктан кандай гана президент болбосун, сөзсүз мамлекетчил, улуттук деңгээлде ойлонгон саясатчылардан өзүнүн кеңешчилерин түзүш керек. Кеңешчилер советин түзүш керек болсо. Бул абдан жакшы нерсе. Жаштар, конечно, ишке барыш керек. Алар иштеш керек. Ошол кеңештин кеңеши менен отуралы алар иш кылыш керек. Президент таласта жүргөндө айтты окшойт, мен экстер, премьерлер менен, спикерлер менен жолуктум деп. Эл арасында бул опять тескери кабар алынды. Анткени экстер ушул үй бүлөлүк башкарууну алып келгенде. Экстер Бакиевдин, Акаевдин түбүнө жетти да, ошол премьерлер, ошол спикерлер. Ошондуктан экстердин азыр Адахан айткандай бардыгы коррупционер деп атабал. Жок, бардыгы коррупционер эмес, бир 90% ошол үй бүлөлүк президенттик үй бүлөнүн номенклатурасынан чыккан адамдар. Абас Жумагуловду, Шеримкуловду, Меркебаевди кошпосок, бир 10 чакты адам кошпосок, калганын баары эле ошондой. Отур десе отурду, тур десе турган адамдар. Ошондуктан мен ойлойм, раз президент ошо таласта ушинтип айтты, анын ою бар, ушундай бир кеңеш сурай турган бир керек деген ою бар экен да. Ошон үчүн ал кеңешти, бирок мен экстерден сурайм деп койду да. Мен ойлойм, ошол экстерден тандап алып, башка тажрыйбалуу саясатчылардан тандап алып, коомчулукка ачык чыгып эле менин кеңешчилерим муногу деп эле айтыш керек. Эгер антип айтпаса, ар кандай жанагы инилери чечип атат, кудалары чечип атат деген миш-миштер жүрө берет. Мына ошого жол бербеш үчүн дагы ошондой совет керек. Атамбаевдин трагедиясы так ошондо болду. Ал эч кимдин кеңешин уккан жок. Фарид укту, өзүнүн шопурун укту, болду. Мына трагедия мына ошондо болду. Ошон үчүн бүгүн жанагы айрымдар айтып аткандар жалгыз калды деп атпайбы? Жалгыз отурат дегендей. Анан ишине бүгүн азыр ызы-чуу болуп Атамбаевдин 6 жылдыгына баа берели деп аткан так ушул болуп атат да. Эгерде ал жок деген убактылуу өкмөттүн баарын душман күтпөй ошолордун 5-6 менен үзөңгүлөш жүргөндө, мисалы биз бир топ жакшы кеңештерди бермекпиз, мамлекет алдыга жылмак. Менимче оюңуз туура. Бизде бир абдан жакшы бир кечиресиз, бизде бир абдан бир жаман адат бар, ким бийликке келбесин, бул Бакиевдин кадры, бул Акаевдин кадры деп, ал кадр болуп алар менен чогуу четке чыгып кетпегенден же бир кылмыш кылбагандан кийин ошол бир кезде Кыргызстан деп жүрөгү күйгөн бүгүн биздин мурунку саясатчылар жана Карынын сөзүн капка сал деп жакшы айткан сөздөр бар. Ушу бир жашта курактагы саясатчылардан президенттин айланасына кеңешме уюм түзүү, бул менимче өлкөнүн өспүнүшүнө бир жакшы жөрүлгө болот деген ойдобуз. Эми маселе тандап алсын деген мындай да бар да, коомдук пикирди эске алыш керек да. Коомдук пикирди да. Мисалы кумтөрдү берип койгон адамдар бар кол коюп туруп, мына ала албай жүрөбүз, канча адам түрмөдө ятат, Сарылыктар, Садыр Жапаровдор ошонун айдан түрмөдө ятат, кумтөр 2 тонна алтыныбызды чыгарып берген өкмөт башчылар бар. Анан президенттердин эле инилери балдар алып келип, сен спикер болосуң, сен премьер болосуң деген адамдар көп да. Ошондуктан президенттин укугу, бирок ошондо коомчулуктун пикири менен тандап алса ошол кеңешмесин, раздражение болбош керек да. Ар кандай кесиптеги, юристти, экономисти. Анан өзүнө жакшы болмок. Маегиңизге чоң рахмат, Азимбек мырза. Биздин студияны унутпай, келип ушундай ортого ой пикириңизди салып туруңуз. Себеби бүгүн бийликтеги адамдар бийлик жакшы кылып атат деп мактайт, ал эми оппозициядагылар болсо жалаң эле бир кемчиликтерин айтып, элди режинтип жүрөт. Ал эми бүгүнкү сиздикиндей калыс ойду айткан адамдар аз. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сизге да.
Ушу менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн коомдук ишмер Азимбек Бекназаров келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.